таштак бир жер, эч кандай топурагы культивация болбогон бир жер. Таштарды көрүп атасыздар, топурактын түсү ак. Бул деген сөз топурак курамында ак таш көп деген сөз. Топурактан темир элементин ала албайт деген сөз. Булар эмне менен проблеманы чечип атат? Булар жердин астынан тамчылатуу сулар шлангасын өткөргөн дагы макро дагы микро да элементтерин берип атышат да. Бул жерде түшүмдүүлүктөрүн көрүп атасыздар. Аябагандай жакшы түшүм берип атат, аябагандай жакшы бир форма берилиптир. Дарактардын өсүүсү да жакшы. Бул жерде 1 жылдык бутактар, түшүмдүүлүктөр да аябай жакшы. Оору зыянкечи жок, жалбырактары таптаза, фотосинтез аябай жакшы жасап атышат. Өсүүсү, тамырдын иштөөсү, бутактардын иштөөсү, мөмөнүн берүүсү бардыгы жагынан жакшы да. Орточо айтат 20-30 килограммдан ар бир дарактан 20-30 килограммдан суу абалды мөмө жыйналат дейт. Бул жерде мөмөнүн сыртындагы жашыл кызыл кабык деп коебуз, ал 20%-ин түзөт да. Сыртындагы бул күз келгенде өзү арчылат, жаңгактыкындай, бадамдыкындай болуп. Анын ичинде катуу кабык болот. Ал дагы бир 20%-ин, ошондо 30-40% биз жеген маңызы болот. Бул азыркы учурдагы мистенин ичи, сындырып атабыз. Ичиндеги кичинекей мисте чоңоюп, биз жеген мистеге айланат. Биринчи сырткы кабыгы чоңоюп, катуу кабыгы катуу болуп айланат дагы, катууга айланат дагы. Андан кийин ичиндеги эмбриосу өсүп, өөрчүп чоңоет. Бул 2 ай эмбриосу өөрчүбөй туруп турат да ушул жердечи. 2 ай только сыртындагы кабык чоңоет, катыйт. Андан кийин азыр июндун 12-си, мындан ары уже ичи чоңоюп, августтун ортосуна чейин, августтун аягына чейин ичи толтурулат, ичи чоңоет, андан кийин түшүм жыйналат. Турцияда түшүм жыйноо кээ бири жашыл мисте катары, бул жакта билгендер билишет, мистеден таттуулар жасашат. Өзгөчө эң билингени баклава таттуусу. Баклава таттуусунун ичи жашыл болуш керек. Жашыл болуш үчүн дагы түшүмдү эртерээк жыйнаш керек. Ошондуктан боз иш деп коет экен. Эртерээк 1 ай мурда жыйнашып, августтун ортолорунда, августтун башында ичи жапжашыл болгон мистелерди өндүрүп, баклавада колдонот, таттууда. Анан кийин 1 айдан кийин толук бышканда сыртына катуу кабыгы жарылат, жашыл кабыгы жарылат, кызыл кабыгы, катуу кабыгы жарылат, андан кийин түшүм жыйналып кургатылат. Чоң рахмат.